мамлекет үчүн кам көрө турган, биздин жолду улап кете турган татыктуу муун келе жаткандыгын дагы көрдүк деп айтып, элдин жүрөгү жумшарып берчейти. Булардын кадамы элдин жүрөгүнө кыттай уюп, жаңычылдыкка, биримдикке, ынтымакка умтулган бир жаңы үлгүнү көрсөттү деп айта алабыз. Азыр болсо мамлекет башчысы биз жогоруда кеңири маалымат берип, сыймык менен айтып өткөн 8 азаматыбыздын жанына маектесүү үчүн барды. Бул балдар мынакей өздөрүнүн кыялы үчүн топтогон акчаларын ушу COVID-19-га каршы күрөш фондуна которуп бергендигин билебиз. Алардын катарында Элиза Бейшекеева, Руслан Дашков, Мустафа Кайыпов, Нуртилет Абасканов, Батырхан Маматов, Аделина Ниязкунова, Алан Дайыров жана Жандос Дүйшеев өңдүү биздин келечектеги үмүттөрүбүз турат. Мен атым Кайыпов Мустафа. Мен Сейдик туңгуч мектебинде окуйм. 6-класска көчтүм эми. Кыйын кырдаалда биз ошо капелкабызды, меккеге чогулткан капелкабызды ачып, санабай элеп, бөлүп, Анжелика эжеге алып барсак, Анжелика эже бизди тосуп алып, жакшы тосуп алып, соц тармактарга кошуп, бизди популярный кылып салды. Биз андай деле оюбуз жок болчу. Биз ошоктон өздөрү сынаганда 3812 сомдой чыкты. 1-2 ай эле болгон болчу чогулуп баштаганыбызга. Президент менен жолугушууда башкача сезимдер болду. Ал биздин астыбызга келип, силерди барыңарды көрүп биз сыймыктандык, силер жакшы окугула деп айткандарында сонун болду. Мага президент планшет берди. Samsung'тан. Мындай Tab 6-ны берди. Жылдын аягында умрага алып барып келгенбиз үчөөнү тең. Ошондо аябай таасирленишип келгенде кийинки 2020-2021-дин умрасына да баралы деген ниет менен атайын капелка ачышкан болчу. Ошо кутучасын ачкан болчу. Анан мындай заман болуп кетти. Кырдаал оор болуп турган учурда анан өздөрү суранышты. Ошол учурда атасы дагы ооруканага түшүп калды, ооруп. Анан ошол учурда өздөрү суранышты: апа, биз мынтип кутучуларыбыздын баардыгын топтоп алып отурганыбыз менен эл кыйналып аткан учурда бербесек да туура эмес болуп калат го, берелиби деп суранышты. Эмне үчүн дегенде, себеби кутучалар деген булардын бир эле кутучасы эмес, бир канча кутучасы бар. Себеби өздөрү айткандай, бирөөсү Аллахты кубантыш үчүн ибадатка деп, умрага деп ачышкан, экинчиси дагы муктаж үй бүлөлөрдү, ошол эле учурда муктаж болгон инсандарды кубантыш үчүн дагы бир кутуча деп ачышкан. Анан үчүнчүсү ата-энебизди кубантабыз деп. Негизи биз көп деле көрбөйбүз бизге деп топтогон кутучасын, бирок биздин дагы ошо өзгөчө күндөрүбүздө, атасы экөөбүздүн юбилейлерибизде болсун, туулган күндөрдө болсун, ошого арнаган дагы бир кутучасы бар экен. Мен чоңойгондо ветврач болгум келет. Анткени мен жаныбарларды аябай жакшы көрөм. Мен буга чейин 3 мышык, 1 попугай жана 1 балык бакканбыз. Анан мен чоңойгондо ошо Африкага барып, ал жакта ветврач болуп иштегим келет. Ал жакта жаныбарлар көп, ошо жаныбарлар мындай кырсыктап калганда, буттары, колдору. Ошондуктан мен ал жака баргым келет. Ал жактагыларды ошо мындай дарылагым келет. Мен бош убактымда велосипед тепкенди, китеп окуганды, телевизор кээде көрөм.